Саламатсыздар кыздар, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? 30 жылдан ашуун убакыттан бери дарыгерлик кесипти аркалап келаткан Бактыгүл Султангазиева директорлук кызматка дайындалгандан бери кошумча түйшүктү кошо көтөрүп келатат. Ал 700 кызматкердин жетекчиси. Онкологиялык оорудан жабыркагандарга аяр мамиле, кылдат дарылоо талап кылынат. Онкологияда мен 20 миңден ашык операция жасадым. Бейтаптарга мен көбүнчө айымдарды операция жасайм. Биздин графигибиз любой мыйзам чегинде бар, бирок биз ага көбүнчө карабайбыз. Кээде түнгө чейин да иштеп калабыз, кээде түнчүдө да иштеп калабыз, срочный операцияларга чакырып калса. Анан мен жетекчи катары көп министерствого барыш керекмин, башка министерствого барыш керекмин, аппараттардын маселесин, ремонттордун маселесин, тамак аш маселесин баарын чечип бериш керекпиз. Бактыгүл Султангазиева медицина илимдеринин доктору, профессор. Ал артынан ондогон шакирттерди тарбиялап келатат. Кылган идеяларыңа, мисалы үчүн кылган ойлуу пикирлериңе кошулат, ошого өзүнүн кеңешин берет. Эч качан мындай сени жемелеп же бир башка нерсе айтпайт. Өнүгүп өсүшүңө көп таасирин берет. Анан бул кишинин адамгерчилигин мен көп сыйлайм. Мага деген бул таасирлеринен бирден бир чети чечкиндүүлүгү. Тажрыйбалуу дарыгер жетекчинин иши бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери ардактуу наамы ыйгарылды. Ушундай эле ардактуу наамга нерв оорулары боюнча адис Жолдошбек Мамыров да татыды. 36 жылдан бери көп тармактуу ооруканада эмгек өтөп келатат. Азыркы тапка чейин ушу бир отделениеде эмгектенип келатам. Окууларды окудук, нерв оорулары азыркы тапта аябай көп. Кезекке туруу очереди да көп. Бизде эми график жок, үйгө барсак дагы баягы сотка, азыр сотканын заманы болуп калды. Дайыма мурда ургентный телефондо турчу элек, азыр кайсы жерде болбойлу ургентный да жүрүтөбүз, консультация кылабыз, любой маалда звонить этсе ошо ургентный дежурстволорду эме кеңешме беребиз да. Саламатсыздар, кандайсыздар? Кандай болуп калдыңыз? Кудайга шүгүр. Каарманыбыз алдыңкы дарыгерлердин бири. Бейтаптар анын кароосунда, дарылануусунда болууга ынтызар. Дарылап аткан бизде заведующий отделением Мамыров Жолдоштоо келиш болсо, ошо мен ойлойм, ошо как невропатолог, как врач эң күчтүү менин оорумду таап, ошо көп жардам берип атат. Калк саламаттыгына талыкпай кам көргөн ак халатчандардын эмгеги оор күндөрдө да, жай турмушта да байкалып жатат. Эгемендик майрамын утурлап чыккан мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык эмгек сиңирген дарыгер наамы 33 адамга ыйгарылды. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.